Саламатсыздарбы, Нурс ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргыз-тажик чек арасындагы Варух-Исфара жолу ачыла элек. Садыр Жапаровдун эркиндикке чыга турганы айтылууда. Конституциялык палатанын мурдагы башчысына медаль мыйзамсыз тапшырылганбы? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Каржылык жагы ашып ташпаганы менен эл арасында колдоочулары күчтүү. Садыр Жапаровдун саясаттагы барандуу ордун эч кимибиз талаша албайбыз. Эрктүүлүгүнө баа бергендер да карбын. Өлкөдөгү соңку кырдаалдарга карата Садыр мырзанын тарапташтары дагы үн кошууга белсеништи, аларды тынч турууга чакырыптыр. Каарманыбыз азырынча абактан акыл калчап, келечектеги саясаттын бурулушу боюнча ойлонуп аткандыр. Айрым маалыматтар боюнча жакында Садыр Жапаровдун эркиндикке чыга тургандыгы да айтылууда. Бул жагынан чечимдер болсо, ал жагы Кудайдын колдоосу менен ишке ашмакчы. Канкор жана коркунучтуу кылмышкер Азиз Батукаев Алмазбек Атамбаевдин жардам менен боштондукка чыгарылгандыгы белгилүү эле болуп калды. Ошол эле кезде Батукаевди чыгарууга буйрук алгандар Атамбаевден тапшырма берилгендигин ачыкташты. Жакында Алмазбек Атамбаев ушул осол иш кылмышкерди кое бергендиги үчүн камакка алынышы мүмкүн. Уурунун арты кууш дегенде экс-президент эми Азиз Батукаевга киши жиберип, убагында жакшылык кылып чыгардым эле. Эми мага жардам бер. Боштондукка чыгууга Атамбаевдин тиешеси жок. Мени Асылбек Жээнбеков чыгарган деп интервью бер деп өтүнүптүр. Азиз Батукаев ойлонуп макулдугун бериптир. Бирок ал үчүн көп суммадагы гонорар сураганы. Анын гонорарына дагы Атамбаев макулдук берип, сүйлөшүү аяктап калгандыгы маалым болду. Жакында Азиз Батукаев маек берип, мени Жээнбеков чыгарган. Атамбаевди тааныбайм десе таң калбагыла. Алмазбек Атамбаев актаныш үчүн кимдирге гана жалдыраган жок. Жанында эч ким жок. Мээрбек Мискинбаев менен гана калды. Жаз айында Адахан Мадумаровго киши жөнөтүп, биригели деп жүрдү. Сүйлөшүүдөн жыйынтык чыкпай Мадумаров кошулбай койду. Аргасы кетип, кадимкидей гей-парадчы Равшан Жээнбеков менен кыска аралыкта саясий өнөктөш болду. Атамбаевдин айласы кеткенин карабайсыңарбы? Ким менен болсо дагы биригүүгө даяр. Эми өзү чыгарган кылмышкердин артынан чуркап акча төлөп, интервью сурап жүргөнү уят эле иш. КТРКнын мурдагы башкы директору Илим Карыпбеков митингдер боюнча тамашачын аралашкан өз пикирин билдирди. Жолдо өтүп жатканда жакшылап эки эмес, алты тарапты караш керек болуп калды. Каякты караба митинг. Бир жагында Атамбаевчилер Жээнбековчуларга каршы, экинчи жагында Түлеевчилер Атамбаевчыларга каршы, үчүнчү жагында Сурахматовчулар митингчилерге каршы, төртүнчү жагында Асан Үсөнчүлөр кырк чороочуларга каршы, бешинчи жагында акыйкатчы азаттыкчылар арай миллиончуларга каршы, алтынчы жагында жашагым келбейтчилер, жашоо жыргалчыларга каршы. Булардын баарын жөнгө салган же светофор жок. Анан турабыз ушинтип төрт кошкондо кантип митинг пикетчилерге аралашпай өз жолун таап кете албай алаңдап деп билдирди Илим Карыпбеков. Эскерте кетсек, кечээ 3-июлда Бишкектеги медиа форум имаратынын жанында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жана СДПКнын бир катар мүчөлөрүн колдогондордун митинги өткөн. Атамбаевга убагында каршы чыгып, аны сындап жүргөн жаңы муун саясий кыймылынын лидерлеринин бири Адилет Турдугулов жакында Алмазбек Атамбаевга кошулуп, анын командасына кирип колдоп баштаган. Ал кечээ 3-июлдагы митингге чейин Атамбаев жана анын командасы тууралуу жакшы пикирлерди көтөрө мактаган постторду баракчасына калтырып турчу. Эми Адилет Турдугулов өзүнүн командасын сындап, ал тургай Атамбаевдин пикирлерине тескери оюн билдирип калды. Мисалы, медиа форумдун алдында Алмазбек Атамбаев камакта жаткан Сапар Исаковдун эч кандай күнөөсү жок экендигин, ал ак жерден камакта жаткандыгын дагы бир ирет кайталаган. Анын сөзүнөн кийин эле Адилет Турдугулов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына Атамбаевдин пикирине каршы келген пост жазды. Мен өзүмдүн позициямды билдиргим келет. Сапар Исаков жана Абдил Сегизбаев коррупцияга аралашпаган. Таза адамдар деп айта албайм. Алардын орду келечекте мамлекеттик кызматтарда болушу керек. Өлкөдө алардан башка таза, прогрессивдүү жаштар толтура деп билдирди ал.
Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районундагы Кара Суу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Руслан Бекназаров президенттик аппаратка кызматка барды. Өзү бул маалыматты Азаттыкка ырастап, аппараттын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүндө эксперт катары иштей баштагандыгын билдирди. Бөлүмдүн башчысы Саякбай Субановдун айтымында Бекназаровдун кызматтык милдетине аймактардагы жарандардан келген кайрылууларды талдоо жана аппараттын мындан аркы иш жүргүзүү үчүн эксперттик сунуштарды берүү керек. Руслан Бекназаров саясатчы Азимбек Бекназаровдун уулу. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушундагы үй бүлөлүк авторитардык башкаруу системасына каршы күрөшүү максатында 2008 жылы 24 декабрда түзүлгөн оппозициялык Бириккен элдин кыймылы партиясынын төрагасы болгон. 2017 жылы Кара Суу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланган. Бир ай мурда өз калоосу менен арыз жазып кызматтан кеткен. Кыргызстандык саясатчылар жана жарандык активисттер түзгөн Адилеттүүлүк үчүн комитети президент Сооронбай Жээнбековго, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Упунпаевга кайрылып, конституциялык укуктарды жана жарандардын эркиндигин бекем сактоо талабын коюшту. Буга Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан УКМКга суракка чакырылышы себеп болгон. Аталган комитет муну анын оппозициялык ишмердүүлүгү жана сөз эркиндиги болгон басым катары баалаган. Кылычбек Султан бүгүн саат 10:30да УКМКга сурак бергене кирип кетти. Ал 3-июлда дагы 5 сааттай сурак берип чыкканын Фейсбуктагы баракчасына жазган. Адвокаттагы Кылычбек Султан дагы сурактын жүрүшү тууралуу маалымат таратпоо жөнүндө тилкат жазып берген. Ошондуктан Токтокунова анын УКМКга эмне үчүн чакырылганынын чоо жайын айткан жок. Буга чейин УКМК Кылычбек Султан мурда козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары суракка чакырылгандыгын билдирген. Бирок кайсы кылмыш иши жөнүндө сөз болуп жатканы азырынча беймаалым. Кылычбек Султан 2018 жылдын декабрында Түштүк Кореяда элчи болуп турган кезинде элчиликтерде коррупциялык иштер бар экендигин жарыялаган. Ал терс көрүнүштөр тууралуу Тышкы иштер министрлигине, УКМКга, президенттик аппаратка жазган каттарында жооп болбогондуктан президентке ачык кайрылгандыгын айткан. Ошондон кийин Султанов мурдагы Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кызматтан алынган. Андан бери ал азыркы бийликтин дарегине сын айтып келе жатат. 2-июлда ал мурдагы президентке тилектештигин билдирип, Кой Таш айылына чогулгандардын алдына барган жана Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан. Коомдук ишмер Айтыш фильм киностудиясынын негиздөөчүсү Садык Шернияз учурда Кыргызстанда түзүлгөн жагдайга байланыштуу өзүнүн пикирин билдирди. Бүгүнкү кырдаалда эмне кылыш керек деп эле сурап жатышат. Менин оюмча жооп берүү эле. Саясатта улуттун аң сезими, маданиятыбызды көтөрүү, анын биринчи баскычы коомдо руханий баалуулукту көтөрүү. Саясатта сот реформасы. Сот реформасын биз бүгүн эмес кечээ кылышыбыз керек эле. Кейиштүүсү саясатчыларды угуп олтуруп реформаны дагы кылганга аракетибиздин жоктугу. Кыскартып айтканда, кече кыла турган нерсени эртең чечкенге аракет кылбасак, анда мурдагы күнкү тарткан ашоорубуз бүрсү күнгө уланат деп белгиледи Садык Шернияз. Конституциялык палатанын мурдагы төрагасы Эркинбек Мамыров Конституциялык палатанын биринчи даражадагы кынтыксыз кызматы үчүн медалын алды. Сыйлыкты жаңы төрага Карыбек Дүйшеев бир канча күн мурда тапшырды. Бирок Мамыровдун кесиптештери бул мыйзам бузуу болуп саналарын ишенишет. Бул тууралуу юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев Вести KG сайтына кабарлады. Учурда иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык Мамыров сыйлыкты алганга акысы жок болчу. Себеби ал жакында эле эскертүү түрүндө тартиптик жазага кириптер болгон дейт судьялардан бири. Жаңы төрага муну билген эмес. Кызматкерлер башкармалыгы аны эскертишкен эмес. Юрист жаңы төрага Мамыровду сыйлоо жөнүндө өзүнүн буйругун катачылык болгон деп жокко чыгарып, жаңы төраганы ыңгайсыз абалга калтырган кадр кызматкерлерин жазалашы керек экендигине ишенет. Андай болбосо эмгек мыйзамдарын бузуу менен ишин баштаган болот деп тамашалайт Осмоналиев. Ошол эле убакта Конституциялык палатанын маалымат кызматы эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес деп ишендирет. Биринчиден бизге белгилүү болгондой, ал сыйлыкты ала элек деп ал жактан Вести.KG сайтына жооп беришти. А экинчиден болсо, буга тыюу салынган эмес. Тартиптик жаза алуу бул сыйлыкты алууга эч кандай таасир этпейт. Эске салсак, мурдараак Вести.KG соттор кеңешинин алдындагы тартиптик комиссия Конституциялык палатанын мурдагы төрагасы Эркинбек Мамыровго эскертүү берди деп кабарланган. Буга Исхак Масалиев тарабынан жазылган арыз негиз болгон. Бул чындык, мен аны кызматынан бошотулсун деп суранганмын. Бирок комиссия эскертүү менен чектелишкен деп айткан парламентарий ошол кезде. Бирок менин айткандарым менен макул
болушканы баары бир жакшы болду. Алдыңкы күнү Вести KG сайты Конституциялык палатанын жаңы төрагасын шайлап жатканда төрагалык кылган Эркинбек Мамуров мыйзамды бузган деп кабарланган. Конституциялык палата жөнүндөгү мыйзамдын 6-беренесинин 2 пунктуна ылайык КП жаңы төрагасын шайлоодо жыйынды жашы боюнча улуу адам өткөрүшү керек. Бирок судьялардын айтымында Мамуров мыйзамды бузуп, жыйынды өзү өткөргөн деп айтты Осмоналиев. Ошол эле кезде катышкандардын арасында мурдагы төрагадан улуу 2 судья болгон Кубанбек Кыргызбаев жана Курмантай Абидиев күзүндө 70 жашка чыгышат. Ал жөн эле мыйзам бузууга көнүп калган. Кайрат Осмоналиевдин айтымында Мамуров керек болсо өзүнүн орун басарынан керектүү документтерге кол коюуну суранып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи наамындагы өзүн өзү тапшырган. Бүгүн 4-июлда президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна бир күндүк иш сапарын алганда Баткен районунун жана Баткен шаарынын жашоочулар менен жолугушууда. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлады. Мамлекет башчы Баткен жергесинин көйгөйлөрүн башкаларга караганда жакшы билерин айтып, миграция, жумуш орундары менен камсыз кылуу, чек араны бекемдөө, калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу проблемаларын чечүү өз ишмердигинин артыкчылыктуу багыттары менен мамлекеттин негизги милдети экендигин баса белгиледи. Жээнбеков региондорду өнүктүрүү, өлкөнүн экспорттук дараметин жогорулатуу, ирригацияны өнүктүрүү, таза суу менен камсыз кылуу, стратегиялык инфраструктуралык объектилерди куруу, ипотекалык насыялоо, энергетика чөйрөсүндөгү долбоорлор, саламаттыкты сактоо, билим берүү, спорт тармагындагы мамлекеттик программаларды ишке ашыруу боюнча мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу баткендиктерге айтып берди. Мамлекет башчысы жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформага, анын милдеттерине жана негизги багыттарына, коррупция менен системдүү күрөшүүнүн жүрүшүнө кеңири токтолду. Өлкөнүн тышкы саясаттагы багыты тууралуу дагы айтып берди. Ал ошондой эле өлкөдөгү санариптештирүү, мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу боюнча көрүлүп жаткан чараларды өзгөчө белгиледи. Мындан тышкары Жээнбеков Баткен облусунун өнүктүрүү боюнча иштерге чек араны бекемдөө, жолдорду, ирригациялык объектилерди куруу жана башка маселелерге дагы токтолду. Андан ары жолугушуу суроо жооп форматында уланды. Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы Варух-Исфана жолу ачыла элек. Бул тууралуу Ак Сай айылынын башчысы Эркин Жолчуев жолду 30-40 киши тосуп тургандыгын жана тиешелүү бийлик өкүлдөрү, күч органдарынын кызматкерлери чек арада жүрүшкөн азаттыкка билдирди. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Ак Сай айылынын жашоочулары 3-июлдун кечинен бери коңшу өлкөнүн Исфана аймагын Фарух анклавы менен байланыштырган жолду бууп турушат. Буга кечээ ак сайлык ишкерди Тажикстандык жаран сабап качып кеткендиги түрткү бергендиги айтылууда. Ак сайлыктардын маалыматына караганда, кыргызстандык ишкер өзүнүн май куйган бекетинде Тажикстандын автоунаасы газ толтуруп жаткан учурда коңшу өлкөнүн башка бир жараны келип, өзүнүн мекендештери менен соода саттык кылбоону талап кылган. Андан кийин Кыргызстандын жаранын таяк менен башка чаап качып кеткен. Жергиликтүү ишкер жаракат менен ооруканага жаткан. Азыр окуяны жөнгө салыш үчүн Баткен облусу менен Тажикстандын Сугди облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугушуп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгы кабарланды. Ак Сайдагы окуя боюнча Тажикстандын пикири азырынча белгисиз. Атамбаев элди түндүк түштүккө бөлгөнү үчүн камалышы керек. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев айткандай, Атамбаев биринчи президенттин антын бузду, экинчи наркты бузду, эми калкты бузайын деди. Бул сөз таамай айтылды. Эми кой ташта бука сойдуруп, этин жеп, кыргыз элин жапайы букадай эле чилип жатат деп билдирди бүгүн 4-июлда Калпак партиясынын төрагасы Улукбек Маматаев. Атамбаев 6 жыл мамлекетти каалагандай калчап, эми хан сарайында шар аккан суунун жээгинде жөн жатпастан кайрадан элди алдаганга аракет кылып жатат. Эмне бул кишиге 2010-жылдагы 87 баланын өлүмү менен Ош окуясындагы кандуу кагылышуу жана Дача суудагы кырсык көзүнө көрүнбөйбү? Эми кандуу кагылышууну кайрадан самап жатат. Бул кишиге адамдын өмүрү менен тагдыры баары бир экендигин кыргыз эли түшүнө элекпи? Атамбаев учурда Сооронбай Жээнбековго каршы чыгып жатат. Анткени ал айтпадыбы? Мен жаңылып калыптырмын. Сооронбай Жээнбековдун мындай экендигин билбептирмин деди. Антип актанбай эле менин тилимди Сооронбай Жээнбеков алат. Президенттиктен кеткенден кийин дагы Жээнбековду куйт дедирбей өлкөнү башкарып олтура берем. Мага Жээнбеков баш ийбей койду деп ачык эле Атамбаев айтса болмок. 87 баланын өлүмү менен бийликке келип, президент болуп жыргатпаган эми жыргатабы? Атамбаев азыр досуна чын эле эркелеп жатат деп билдирди Улукбек Маматаев.